Ассаламу алейкум. Сиздер менен амандыкта саламдашып жатканым үчүн кубанычтамын. Ата-энем айылдан бир коробка кайналы айрымдар кара өрүк деп айтышат. Мына ушул кара өрүк берип жиберген. Биз азыр бул кара өрүктөн кечээ компот жасадык. Ал эми бүгүн жарымынан көбүн кайналы жасайбыз. Алгач кара өрүктү тазалап 2 ирет жууп алабыз. Кайналына жууп тазалап алган соң аны дал ортосунан бычак менен 2 бөлөбүз дагы. Бир тарабын 3 бөлүккө, экинчи тарабын 3 бөлүккө бөлөбүз. Тиликке кылып. Эгер чаканыраак, кичинекей болсо, анда 2-2ден бөлүп койсоңуз болот 2 тарабын. Биз жакшылап банкага бардыгын бөлүп алгандан кийин бирге бир негизи кумчукер кошот экен. Мен бирге жарым коштум. 1 килограммга 500 грамм коштум. Таттуу, аябай таттууну биз жей албайбыз. Кумшекерге чылап койгондон кийин бир 12 саат турду. 12 сааттан кийин мындай ширели болуп, ширеси чыгып калды. Ширеси толук чыккандан кийин кара өрүктөрдү тагыра кайналаны мынтип илип өзүнчө тазалап алабыз дагы. Түбүндө калган ширесин алгач күчтүү отко кайнап чыккыча, андан кийин кайнап чыккандан кийин жай отко кайнатып алабыз. 5 мүнөт, 5-6 мүнөт кайнатып алабыз. Ширебиз 5-10 мүнөт кайнагандан кийин өзүнчө сүзүп алган кара өрүктү салабыз дагы 4-5 саат коюп коебуз. 4-5 саат койгондон кийин кайра ушул эле ыкманы колдонуу менен дагы бир жолу кайнатып алабыз. Эмне үчүн мен бул ыкманы колдоном? Себеби эзилбей аябай өрүктөр сонун болуп бышат дагы, вареньяңыздын өңү дагы жагымдуу көрүнөт. Мынакей мен экинчи ирет өрүктү кайрадан сүзүп алып жатамын. Толук сүзүп алгандан кийин дагы бир ирет кайнатамын. 5 мүнөт, 6 мүнөт кайнатамын. Үчүнчү ирет ушул эле ыкма колдонулат дагы. Алгач өрүктү өзүнчө дагы бөлүп алабыз дагы. Ширесин 5-10 мүнөт кайнатабыз. 5-10 мүнөт кайнагандан кийин анан кара өрүктү кошуп дагы 15-20 мүнөт кайнатабыз. 15 кайнап чыккандан кийин жай отко 15 мүнөт кайнатасыздар. 20 мүнөт кайнатабыз, андан кийин банкаларга коебуз. Андан соң банкага койсоңуздар болот. Ушул ыкманы биз көп жылдан бери колдонуп келебиз. Келип кеткен коноктордун бардыгы вареньяңар аябай сонун экен, эзилбей бышыптыр, кантип кайнаттыңар деп дайым ушул өрүктүн рецептин сурап кетишет.
Курама банкадан 4 банка варенье болду. Жана артып калды дагы мынчасы.